Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштасак, бүгүнкү өтө турган темабыз алфавит жана андагы тамгалардын жайгашуу тартиби тууралуу биз бүгүнкү сабакта кеп кылабыз. Балдар, бүгүнкү сабактын максаты алфавиттеги тамгаларга көңүл бурасыңар, тамгалардын жайгашуу тартибин билесиңер, туура жазууга тарбияланасыңар. Балдар, кыргыз тилинде 36 тамга бар. Тамгалардын белгилүү тартипте салынган ирети алфавит деп аталат. Алфавиттеги ар бир тамга баш жана кичине, басма жана жазма түрлөргө ээ болушат. Окуучулар булардын ичинен ый, ың тамгалары жана ажыратуу, ичкертүү белгилеринин гана баш тамгасы жок. Ар кандай сөздүктөр, тизмелер, китепканалардагы картотекалар алфавит тартиби менен түзүлөт. Келгиле анда балдар, 241 көнүгүүгө көңүл бургула. 86 китебиңердин 86 бетин ачкыла. Бул жерде балдар, силерге атайын тапшырмалар турат. Мына ушуларды аткаруу менен алфавиттеги тамгалардын жайгашуу тартибин билебиз балдар. Келгиле, мен биринчи мисалды силерге көрсөтүп берсем. Балдар, бул мисалдарда карагыла 14, 23, 4, 1, 13, 10, 14 деген цифралар турат. Булар эмнени түшүндүрөт? Булар балдар алфавиттеги тамгалардын турган номерин түшүндүрөт. Мисалы 14-чү турган тамга М тамгасы, 23-чү тамга У тамгасы, 4-чү тамга Г тамгасы. Демек балдарым, биз ушуларды мындай кылып жазып келгенде мугалим деген сөз чыкты. Эми силер 2-чү, 3-чү, 4-чү мисалдарды карап иштеп жазгыла. Андан соң мага жибергиле балдар.